Президент Садыр Жапаров расмий сапар менен Бахрейнге келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 21 апрелде Бахрейн корольдугунун королу Хамад бин Иса Аль Халифанын чакыруусу боюнча Бахрейн корольдугуна расмий сапар менен келди. Мамлекет башчынын учагы Манама шаарындагы Бахрейн эл аралык аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаровду Бахрейн корольдугунун тышкы иштер министри Абдуллатиф бин Рашид Алзаяни жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропортто Кыргызстандын жана Бахрейндин мамлекеттик туулары илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилди. Расмий сапардын алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Бахрейн корольдугунун королу Хамад бин Иса Аль Халифа, Бахрейн корольдугунун консультативдик кеңешинин төрагасы Али бин Салих Аль Салих жана корольдуктун башка расмий өкүлдөрү менен эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулоо үчүн сүйлөшүүлөрү пландалууда. Жолугушуулардын жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Бахрейн өз ара кызматташтыгын эки жакты кызыктырган бардык чөйрөлөрдө, анын ичинде соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү жана кеңейтүү боюнча актуалдуу маселелерди талкуулашат. Ошондой эле Кыргыз Республикасы менен Бахрейн корольдугунун ортосунда эки тараптуу документтердин топтомуна кол коюу мерчемделүүдө. Беле кетсек, бул Кыргыз Республикасынын президентинин Бахрейн корольдугуна жасаган биринчи расмий сапары.